Саламатсыңарбы балдар? Тарбиялык саат. Тема дене бойду чыңдоо адеби. Күтүлүүчү натыйжалар. Дене бойду чыңдоо адеби жөнүндө маалымат аласыңар. Ден соолукту чыңдоо боюнча кеңештерди турмушта пайдалана билесиңер. Ден соолукту чыңдоо адебин үйрөнөсүңөр. Али Абу Ибн Сина өз убагында ыклас менен дене тарбия кылган адамга жакын жолобойт деген. Анда эмесе биз кыймылдуу көнүгүүлөрдү баштайбыз. Эртең мененки таза аба, күн нуру, муздак суунга жуунганын пайдасы илимий медицинада адам организмине жана руханий өсүүсүнө өтө пайдалуу деп табылган. Денени тарбиялоонун башкы шарты кыймыл. Кыймыл жана жөө жүрүү мээге түрткү берип, ой пикирлерди ишке салат. Эгер кыймыл чектелип калса, анда денедеги ооруу чакыруучу нерселер пайда боло баштайт. Ооруу деген организмди алсыратып, дартты алып келүүчү нерселерди жеңе албай калышы. Ар кандай оорулардын алдын алуу жана дарылоо максатында дене тарбия көнүгүүлөрүн пайдалануу, адамдын күнүмдүк турмушунда булчуңдардын талбай иштеп турушу, анын өмүр сүрүшүнүн мыйзамдуу жөнөмдүүлүгү. Кыймыл аракет, ден соолукту чыңдоо жана оорудан дарылоо. Дене тарбия өзгөчө мааниге ээ. Кыймылдын аздыгы эртең мененки гимнастикалык, физкультура, спорттун ар кандай түрлөрүн машыгууну талап кылат. Дененин сак болушуна бир эле кыймыл эмес, тамак аш да маанилүү. Тамакты тарта жеген жашоонун эң бир маанилүү бөлүгү. Адам өмүрүндө уйкуну туура пайдалануу маанилүү. Балдар кечки саат 21:22-де уктоосу керек. Жана эртең менен эрте саат 6-7-ден калбай турушуңар зарыл. Тербедик жемісін сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап көңілденіп. Есігіңнен мен кіріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша,